БК Медиа каналынын кызыктуу маалыматы памирлик кыргыздар тууралуу болмокчу. Бүгүнкү күндө Афганистанда 2000ге жакын этникалык кыргыздар жашап жатат. Алар Улуу жана Кичи Памирде жердешип, Кичи Памирде 1100гө жакын, ал эми Улуу Памирде 800дөй адам күн кечирип келет. Статистика боюнча, Памирде жашаган кыргыздар эң катаал шартта жашаган элдердин тизмесинде биринчи орунда турат. Бир аз парсы тилинин акценти болгону менен таза кыргызча сүйлөшөт. 10 чакты кишиде гана документ болбосо, башкасында эч кандай документ жок. Тоо таштын арасында жашагандыктан эч нерсе өспөйт, мал чарбачылык менен күн кечиришет. Төө, топоз, кой, жылкы багышат. Бай кедей болуп бөлүнүшүп, кембагалдар байлардын коюн багып, акысына мал алып жашоосун өткөрүшөт. Байларында 300дөй кой, 200дөй топоз, 30-40 ат төөсү болсо, кедейлеринин кээ биринде 50-60 койлору болсо, кээсинде эч нерсе жок. Пакистандын чек арасына мал кел алып барып, керектүү тамак аш буюмдарга алмашып келишет. Пакистандын чек арасына чейин 4 күндүк жол жүрүлөт. Бул жолдор көбүнчө ашуулар аркылуу өткөндүктөн адамдар же топоздор жардан кулап өлгөн учурлар да болот. Отун, көмүр жок болгондуктан жалаң гана көң жагышат. Памирдин климаты катаал. Чыгыш Памирде январдын орточо температурасы минимум -50 градус болсо, жайкысын 20 градустан ашпайт. Июль айынын орточо температурасы 14 градус. Жай мезгили кыска жана суук болот. Август айында эле суук түшүп калат. Элдин негизги тамагы эт, сүт, курут, каймак, май, нан жешет. Аялдары кичинесинен чоңуна чейин өздөрү тиккен улуттук кийим кийишет. Турмушка чыккан келиндер ак жоолук, кыздары кызыл жоолук салынышат. Памирлик кыргыздар башка улуттан кыз алып беришпейт. Памирлик кыргыздардын уулдары үйлөнөрдө кызга берилчү орточо калың баасы 100 кой, 20-30 топоз же төөнү беришет. Кээ бир колунда жок эркектер калың төлөй албай, өмүр бою үйлөнбөй өтүшөт. Ал эми байлары 3-4төн аял ала беришет. Кыздарын 13-14 жашта эле турмушка берип коюшат. Тойлордо улак тартыш оюнун ойношот. Кээ бир кыз келиндер ооз комуз кагышса, биринекин эркектер комуз чертишет. Спутник антенналарын коюп алышып, сыналгы көрүшөт. Дээрлик баарында телефон бар, бирок ал жакта телефон тартпагандыктан аны ырларды угуу үчүн колдонушат. Жаккан ырлары болсо, бири-биринен Bluetooth аркылуу өткөрүп алышат. Көпчүлүгү билимсиз. Сабак өтүлүп башталганына аз эле убакыт болсо дагы, эркек балдарын окутуп, кыздарын окутушпайт. Окуу куралдарын Пакистандан сатып келишет. Алардын баасы өтө эле кымбат турат. Ооруп калышса, кара дары колдонушат. Көпчүлүгү кара дары чеге берип, банги болуп калышкан. Аял эркектебей, баары эле тамеки чегишет. Бети колун эле жуушпаса, негизи жуунбайт деле. Кир жууганда аккан сууга кийимдерин таш менен бастырып коюп, бир нече убакыттан кийин алып жайып коюшат. Идиштерин болсо кум менен эле жууп коюшат. Памирдеги кыргыздардын орточо жашы 40-45, ал эми эркектердин орточо жашы 50-55 жашка чейин жетет. Аларда сактанып, бойдон алдыруу деген нерселер жок. Канча бала болсо дагы төрөй беришет. Тилекке каршы ымыркайлардын өмүрү кыска болуп, балдардын жарымынан көбү 5 жашка жетпей каза болушат. Дарыгерлер жок, эгер болсо дагы өтө узакта. Ошол себептен аялдарга жетишээрлик түрдө кам көрүлбөйт. Ошондуктан
аялдардын арасында төрөттөн кийин көп кан жоготуудан улам көз жумгандар да четтен саналат. Негизи эле Памирлик кыргыздардын көпчүлүгүнүн ден соолугу начар. Бүтүндөй бардык нерсе өнүгүп, Бардар заманда дагы Памирлик мекендештерибиздин оор татаал турмушта күн кечирип келатканы аябай өкүнүчтүү. Памирлик кыргыздар тууралуу кандайдыр бир ой пикириңиз болсо, комментарийге жазып калтырсаңыз болот. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.